Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Бизди чыдамсыздык менен күтүп жатканыңарды билүү бизге өтө жагымдуу. Бул жөнүндө силерден келген каттар айтып турат. Силерге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? Биз бүгүн Балдар дүйнөсү өспүрүм аттуу программабызды улантабыз жана биздин жаш достор менен сүйүү жөнүндө аңгемелешебиз. Жана берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз ыйык жазуунун сыйкырдуу барактарын ачабыз жана Ыйсаны жүрөгүнө киргизип, анын осуяттары менен жашаган адамдарга дүйнөнү куткаруучу Ыйса кандай камкордук кылары жөнүндө окуйбуз. Биз менен бирге болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Анда эмесе биздин жаш достор, силерди сүйүү жөнүндөгү аңгемеге чакырабыз. Алтын кызым, сен канчадасың? 12би же 13бү? Же балким улуураксыңбы? Сенин турмушуңда жаңы мезгил башталды. Аны жыныстык жактан жетилүү мезгили деп айтышат. Ушул мезгилде балалыктан жаштык куракка өтөсүң. Сен өзүң деле денеңде болуп жаткан өзгөрүүлөрдү байкасаң керек. Эгерде сени организмдеги болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн бири тынчсыздандырса, бизге кат жаз. Биз сенин суроолоруңдун баарына жооп берүүгө аракет кылабыз. Ал эми азыр экөөбүз аялдык касиет жөнүндө сүйлөшөлү. Албетте сен бул аялдык касиет деген сөздү уксаң керек. Бул сөз сага түшүнүктүү эле көрүнөт. Ошондой болсо да, аялдык касиеттин негизи эмнелерден турарына токтоло кетели. Биз кыздын тышкы кебетесинин маанилүү элементи бул келбет экендигин айтып кеткенбиз. Бул жерден туура басык тууралуу да айта кетиш керек. Туура басык адамды мүнөздөочү маанилүү өзгөчөлүк экендигин эсиңден чыгарба. Кыз кишинин арыштап же сороктоп желип басышы жарабайт. Кыз кишиге келишимдүү баскы ылайык. Башкача айтканда, ашыкча кыймыл ага жарашпайт. Аялдык касиет назиктикти, жумшактыкты, кыймылдын келишимдүү болушун талап кылат. Катуу сүйлөп же катуу күлүү жакшы эмес. Өзүн мындай ыгы жок эркин кармоо, башка сөз менен айтканда, кылжактаган жүрүш туруш эч кимге жарашпайт. Аялдык касиет өтө кеңири түшүнүк жана негизин айтканда экөөбүздүн мындан ары сүйлөшө турган нерсебиз. Аны менен тыгыз байланыштуу болот. Бүгүнкү күндө көп эле кыздар тамеки тартышат. Эгерде сен тамеки тартуудан болгон зыян сенден өтө алыс же сага тийбей өтүп кетет деп ойлосоң, жаңылышасың. Тамеки тарткан кызды жакшылап карап байкап көрчү. Анын бетинин, терисинин түсүнө, манжаларына, тиштерине, үнүнө жакшылап карап көрчү. Кээ бирөөлөр сигарет кызга көркөмдүк берет деп эсептешет. Тескерисинче ал кызды адепсиз кылып көргөзөт. Тамеки тартуудан сенин ден соолугуңа азыркы тийгизилген зыян кийин сен эне болгондо болочоктогу төрөлө турган балаңа да зыян келтирерин түшүнүп коюу өтө маанилүү. Мына ушулардын баарын жакшылап ойлоп көр, алтын кызым. Акылыңа келип, тамекиден алыс бол. Жаштар үчүн алкоголь өтө коркунучтуу. Өзгөчө кыздар үчүн, анткени алардын организми өсүү мезгилинде алкоголдук жана наркотиктин таасирине оңой эле дуушар болот. Алкоголь тукумга терс таасирин тийгизет. Муну илгертиден эле билишчү. Байыркы шаар Спартанын башкаруучусу үйлөнүү тою күнү спирт ичимдиктерин ичүүгө тыюу салган. Ичкендер катуу жазага алынчу. Жин оорусунун, талма оорусунун жана психикалык ооруларынын себеби
ата эненин бала бойго бүтөргүнү вино ичишкендиктери деп көрсөткөн Гиппократ. Ичкилик ичкен кыздар калжакташып көп сүйлөшөт, жеңил болушат. Мас болгон кыз уят сыйытын жоготот, аялдык касиети кетет, жеңил ойлуу болушуп, жыныстык жактан бузулат. Кызуу кезинде кокусунан болгон жыныстык байланышуулардын натыйжасы абдан кайгылуу болот. Ар кандай жугуштуу жыныстык оорулар, майып баланын төрөлүшү бул жөн гана сөздөр эмес, мунун артында бузулган, көңүлсүз жашоо турат. Сен эми чоңсуң, өзүңө дос тандоону билишиң керек. Сенин тегерегиңде стакандан жыргалчылык издеген адамдар болбош керек. Сени ичимдик ичүүгө тартууга аракет кылгандарга каршы турууга өзүңдө күч болуш керек. Акырына чейин ичүү, штраф куюу, шаан шөкөттөрү бар отуруштар түшүнүгү тар кишилерге таандык. Максаты ичимдик ичүү гана болгон жана отуруштарды ичимдиксиз элестете албаган адамдардан алыс бол. Биз сүйүү тууралуу көп эле сүйлөштүк. Бирок менин сага гана айта турган сөзүм бар кызым. Сүйүүнү билдире турган көп эле нерселер бар. Бул назик көз караш, колду кысуу жана өбүү. Бул сүйүктүү адамың жарыңда туруу кубанычы. Сүйгөндөрүнө гүл беришет, аны менен жолугууга ашыгышат. Бирок сүйүүнү дене жакындыгынан гана көргөн жигиттер бар. Алар бир нече жолугуудан кийин эле кызды макул кылууга аракеттенишет. Эгерде кыз жеңил ойлуулук кылып аны чындап сүйбөгөн жигитке ишенип, жакындоого макул болсо, мунун аягы кайгы менен бүтөт. Сенин курагыңда мындай мамилелер абдан коркунучтуу. Сен эне болууга жетил элек кезиңде эле балалуу болуп калышың мүмкүн. Сенин али адистигиң жок. Сен баланы багып, тарбиялай албайсың. Жыныстык катнашуунун эрте башталышы жагымсыз натыйжаларды алып келиши мүмкүн. Кокусунан бойго бүтүү, жаш кыздардын ден соолугун начарлатат жана турмушта кыйынчылыктарды туудурушу мүмкүн. Мисалы, биринчи баланы бойдон алдыруу, экинчи балалуу болбой калуу коркунучун пайда кылат. Кызды макул кылууга аракет кылган жигит аны чындап сүйбөйт. Ал жөн гана өзүнүн кызыкчылыгын көздөп жатат. Сүйүүсүз болгон байланыш жигиттин да ынданын өчүрөт. Бирок өзгөчө мындан кыздар жабыртатышат. Жыныстык байланышка оңой эле макул болгон кыздар турмуштагы сексуалдык мамилеге жогору маани берип, өзүнө болгон сыйдан ажраарын турмуш көргөзүүдө. Мындай көз караштагы адамдар көбүнчө үй бүлө курууга жарамсыз жана жалгыз бойдон калышат. Көп учурларда жигиттин басымына баш ийишкен кыздар өз кайгысы менен жалгыз калышат. Ал эми эркектердин арасында оңой жеңишке жеткендигине мактангандар да бар. Өзүңдү сакта. Сенден эч жакка кетпей турган нерсени билүүгө шашылба. Өзүңдү бөөдө сарп кылба, өзүңдү сыйла. Аял заты кылымдар бою мамиленин чегин өзү коюп келгендигин билгин. Тилекке каршы кыздарды бир кечке гана издеген жигиттер да бар. Мындайларга катуу сокку бериш керек. Өзүн сыйлаган кыз өзү менен каалагандай мамиле кылууга жол бербейт жана биринчи таанышкандан кийин эле көп нерсеге макул болбойт. Жазуучу Маркуша 16 жашка чейинки эркектерге деген китебин жазган. Ал бул китепте силерге кыздардын кайсы сапаттары жагат, кайсылары жакпайт деген суроолорго жооп берген 1,5 миң балдардан келген каттарды пайдаланган. Аларга жаккан жана көбүрөөк упайга ээ болгон сапаттардын биринчиси боорукердик, экинчиси токтоолук, анан акыл эс, андан кийин аялдык касиет жана кыйбастык. Ал эми жакпаган сапаттардын биринчиси бейбаштык, экинчиси жеңил ойлуулук, үчүнчүсү тамеки тартуу, анан кыйшактоо, көп сүйлөө жана башкалар. Ушуларды эсиңден чыгарба кызым, өзүңдү сакта. Сен үчүн да үйлөнүү тоюнун салтанаттуу маршы ойногон күн келет. Ал марштын жагымдуу үнү сен үчүн түбөлүккө, бакыттын
жана жаздын үнү болуп кала берсин. Сиздер Мен жана дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Ал эми азыр болсо, ыйык жазуунун барактарын ачып, Ыйсанын "Мен кең пейил кайтаруучумун" деп өзү жөнүндө айткан жерин окуйбуз. Койчу кой жөнүндө кандай комкордук көрсө, Ыйса адамзаттын куткаруучусу да анын окуусун кабыл алып, өмүр бою көңүлүнө түйүп, анын жолун жолдогондорго ошондой эле камкордук көрсөтө тургандыгы жөнүндө мындай деп айткан: "Силерге чындыкты ыкласым менен айтам. Мен койлорго эшикмин. Менден мурун келгендердин баарысынын маңызы ууру жана каракчы. Бирок аларды койлор уккан жок. Мен эшикмин. Мен аркылуу ким кирсе, ал куткарылат, кирет, чыгат жана жайыт табат. Ууру болсо уурдоо үчүн, өлтүрүү үчүн, жок кылуу үчүн келет. Мен болсо аларда өмүр болсун үчүн, болгондо да артыгы менен болсун үчүн келгенмин. Мен кең пейил кайтаруучумун. Кең пейил кайтаруучу койлор үчүн өзүнүн өмүрүн курман кылат. Ал эми жалданган койчу эмес. Себеби ал баккан кой өзүнүкү эмес. Койго тийген бөөрүнү көрсө, койду таштап качат. Бөөрү аларды жеп, калганын чил тозгондой кылып качырат. Ал койго чын пейилинен камкордук кылбайт. Мен кең пейил кайтаруучу, өз койлорумду билем. Алар мени билет. Мени атам билгендей, ошондой эле мен да атамды билем. Жана өзүмдүн өмүрүмдү койлор үчүн курман кыламын. Менин мындан башка да койлорум бар. Алар бул короого тиешелүү эмес. Бирок алар менин үнүмдү угуп, бир короого топтолуп, бир кайтаруучу болот. Мен өзүмдүн өмүрүмдү кайра алыш үчүн бергендигимден атам мени сүйөт. Аны менден эч ким алып кое албайт. Мен аны өзүм берем. Колумдагы бийликти берүүгө да, аны кайра алууга да укугум бар. Бул осуятты мен өзүмдүн атамдан алдым. Ыйсанын ушул ыйык сөздөрүн биз Иоанндан болгон ыйык Инжилде 10-бап 7-18 ырга чейин окуйбуз. Bakın
тарды. Ыйса айткан бир да сөзүм өтүп кетти. Ишенбестин түбөлүккө колу жетпейт. Эгерде чыдай албай башың тартсаң, жүрөгүңдү ыйык рух кайра чертпейт. Теңирден келем деген сөзү алып, бакыттын толугу ал жүзү жарым. Канчалык самай берем ошол күндө, келишин периштелер сурнай тарды. Даяр бол, акыркы саат жакын калды. Иши менен акталар адам барбы. Жоганда бирөө да жок арабызда. Айса аны менен жолду салды. Теңирден келем деген сөзү анын, бакыттын толугу ал жүзү жарым. Канчалык самай берем ошол күндө, келишин периштелер сурнай тарды. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.